Бүгүн Кесиптик кошундар федерациясынын айрым мүчөлөрү өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Митингге чыккандар президент Садыр Жапаровтан кесиптик бирликтер жөнүндөгү каралып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алып берүүсүн талап кылышууда. Буга чейин Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламаттык сактоо боюнча комитети аталган мыйзамды талкуулашкан эле. Митингчилердин айтымында алардын айлык маянасы 3000 сомдон 4000 сомго чейин, бирок ошентсе да алар 5 айдан бери айлык маяна алыша элек. Санаторий жетөгүздөн келдим. Вообще зарплата албай жүрөбүз. Ушул жакта 5 ай болуп баратат. Зарплата сурап, бuyakta члены профсоюзов кол койбой эки жак болуп, экиге бөлүнүшүп. Эмени эмет кетишат да, кол койбой атышат. Ишүүлөр болуп атат. Буга ким күнөөлүү? Кол коюп, Асан Акунов подпись берсе, подпись алса, зарплата алат санаторийлерчи. Ошо право подписи ала албай атабыз. Экиге бөлүнүшүп, иш кылса Асан Акунов Мирбек Аскеровичке вообще иштетпей атышат да. Экинчи тарап. Экинчи тарап кимдер? Как биз билгенде иш кылса экен, ол ушунча мына уже канча биз 10 жыл 30 жылдан бери булар вообще санаторий курорттордун баары бүт банкротко уже келатат. Тонуп, сатып, тоноону башка эч ким билбейт экен булар вообще негизичи. 30 жылдан бери бир жерде отурушуп. Анан азыр Мирбек Аскерович вообще иштетпей атат. Бул иштейм деген кишини иштетпей атышат. Зарплата ала албай атабыз. Зарплатага келгенбиз. Право подписи бербей атышат Мирбек Аскеровичкечи. Иштетпей, тирешип, эме кылып атышат, тугушуп атышат. Койсо эле биз зарплата алабыз. Уже мына 5 ай болуп баратат. Зарплата. Бизге деген светке акча төлөнбөй калып, биздин санаторий жабык турат. Бул деген илгери карбиниктер айтышсын 4000ден, 3000ден, 5000ден айлык алышат. Эмесине жарты ошондой алышат. Бул айлык мына жетмек турсун, айлык ала албай жүрөбүз. Мына 4-5 айдан бери айлык ала элекпиз. Анан элестетип кандай жашап атабыз. Булардын деген студент балдары бар. Студент балдардын алардын контрагын төлөш керек. Алардын шаарга келип кеткен жолун төлөш керек. Аларга тамак аш алып бериш керек. Мына кышында болду, кышында көмүр алыш керек болчу. Жалаң карызга батып бүтүштү. Ошол айлыгыбызды ала албай атабыз биз. Айлыгыбызды алып берсе, жок дегенде ошол 5 айлык айлыктагы кичине анча-мынча карызды жабабы деп ошого тиге эме кылып атабыз. Эми кабыл алып берсе жакшы эле болот эле, ошон үчүн суранып, ошон үчүн келдик. Эми билбейм президент кандай эме көз карашы кандай экенин ким билет. Тургунбаев деген 72-ге чыгыптыр. Ал киши алардын алып жерин жептир. 200 миңден айлык алып ошо жерде отурушат. Уже небересин багып, үйүндө отурбай ошо жерде жүрүшөт. 200 миңден, 300 миңден зарплата алып. Эми уят эле да, мына жаштар жумушу жок жүрүшөт. Жаштар жумушу жок, ар кайсы жерде эме кылышып, ар кимден жугун көтөрүп, ар кимдин таласын казып жүрүшөт. Ошондой балдарга деген жумуш керек да жаштарга. Анан Бозгунбаев 72-ге чыгып алып ошо жерде канча жылдан бери эле эмне атасынан мурас кагылды эле булардын эми. Кетсин да ошо жерде ошентип отура беришеби. Азыркы абдан жакшы баалайбыз. Мына ошол инсан, ушул жөнөкөй жумушчуларды укугун чындап коргоп ошол адам жүрөт. Беркилер болсо, албетте аны кетирип, ордуна өздөрүнүн ошондой эле ички жегишти коюп, ордуларына калып, кайра эле баягы иштебей, мындай бир жаңылануу реформа кылбайын деп эле отурушат. Профсоюз бир мүнөт дагы алдыга жылган жок. Эч кимдин укугу корголгон жок. Ошондуктан бул чыныгы азыр мезгилдин керектүү мыйзамы да.